Мекендештер, бүгүн биздин агенттик аркылуу квартира алган кардарыбыздын кеңсесине келип отурам. Кардарыбыз дагы биздин кыргыз мекендештерге кызмат кылган эң мыкты айым деп айтсам болот. Азыр сиздерге алдыда кандай кызматтар каалайт, кандай кыргыздарга жардам берип келет, толук ушул видеону көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Үмүт айтсаң, биздин агенттик аркылуу кайсыл айда, анан кайсыл жерден канча суммага квартира алган деп. Ишке кош келипсиз. Рахмат. Жаныңыз болсо менен. Рахмат. Келип сүйлөдүңүз эле. Мен өзүм көрүшүрө тааныштырып коеюн. Гинеколог Үмүт Табалдиевна. 14 жылдан ашкан стажым бар. Москвада буюрса 4-жыл кетип атат. Москвада жашап атканыбызга 4 жыл болду. Негизи 10 жылдан ашык ошол Санкт-Петербург шаарында жашадык. Жалпы эсебинен 15 жылдан бери ушу Россиядабыз да. Анан биз бул 25-жылы июль айында Трошолковскаядан машинада 5 мүнөт алыстыкта Галянова районунан алдык. 2 бөлмөлүү 10 миллион 500 го. Анан 3,5 миллион наличка бердик. 7 миллион карыз багытта. Эмне үчүн эми тартып атасыңар десеңер, экөөбүз тең айтып өттүм. Бул айым дагы менден дагы мага окшоп аябай иштеген айым. Мен дагы ошол кезде как раз 10-июльда болгон сделкасы. Мен сиңдимдин тоюна Кыргызстанга кеттим. Менден кийин эле булар да Кыргызстанга кетишти. Андан кийин келгенден кийин өз үйүнө барып тартабыз деп пландап жүргөнбүз. Бирок мына карасак жыл уже бүтүп кетип атат. Убакыт сааты баягы качан гана пландап аракет кылып атсам, убакыт сааты бүгүн чыгыптыр. Как раз куттуктап, анан дагы бир башка иштер менен келип калдым бул жака. Анан тартып атабыз. Негизи силер үй алгандан бери үйлөрдүн баалары да кымбаттады. Эми силер үй алып алгандан кийин үйлөрдү карабайсызбы? Ага чейин Сан менен Малита менен жашап азыр так үй алган жокпуз. Ремонт кылдыңар? Жок, ремонт кылып жатсыңар. Ремонт кылып. Жакшы. Ипотекаңарды төлөп атасыңар. Ошону төлөп бүтүп анан ремонт кылабыз деп көйгөйлөп отурабыз. Бирок азыр биз алган үйдүн ремонту жашап турса боло турган жакшы эле ремонт. Анан кийин такыр жаман эмес. Мен да азыр эмелерди алмаштырып алдык, бирок ремонт эч кайсы жака эч нерсе кийгизбейбиз. Сон өзүң азыр айтып өттүм. Үмүт айымдагы кыргыз айымдарга аябай пайдасы тиет. Эмне жумуштар кылайт, азыр өзү айтып өтсүн. Эми айтат экен да. Ошол мен гинекологмун. Окуум бүткөндөн кийин Ош шаарында ошо райондо иштеп жүрдүм. Андан кийин эле турмуш шартка байланыштуу Россияга кетишке туура келип, Санкт-Петербургда ижем бар эле, ошол жака кетип калгам. Питерде орустардын частный клиникасында иштеп жүрдүм. Андан кийин Москвага келип калдык. Ошо Москвада болгонубузга азыр 3-4 жыл болуп калды. Азыр клиника биринчи келгенде субарендада болчумун. Клиника алып иштетип жүрдүм. Андан кийин азыр 1 ай болуп калды, толук 1 ай болуп калды. Бул жактан клиника ачып өзүм иштетип. Готовый алып да. Готовый бизнес алдым. Сонун кайсыл жерде жайгашкан, Москванын каеринде тура алып? Бул Измайловский район. Ошол үй азыр клиника үй алгандан кийин клиникадагы үйүмө жакын. Ушул жакта болуп калды. Негизи жумушуң үйүңө жакын болсо бул өтө жакшы. Каалаган убакта барып келип, анан көп убакытты жолго кетирбей үнөмдөгөнгө сонун мүмкүнчүлүк. Айымдар бир суроо бергим келип атат. Айымдарга пайдасы тийип калат балким. Менин катталуучуларым ичинде да Москвада эмгектенип жүргөн айымдар көп. Негизи кандай көрүнүп туруш керек, жылына жок дегенде канча жолу келиш керек силерге? Аялдар өзү 1 жылда 2 жолу, ар 6 ай сайын сөзсүз чек-ап өтүш керек. Бирок биздин мекендештер тилекке каршы кече жакында эле 2-3 күн мурда бир эже келди. 6 жылдан бери көрүнө албаптыр, өзү уборкада иштейт экен. Такыр шарты болуптур, убактысы болсо акчасы жок, акчасы болсо убактысы жок, ошентип көрүнбөй жүргөн экен. 6 жылдан бери келебекмин, эми жаңы келдим деп келди. Анан осмотрдо эле хайфак уже көрүнүп турат. Андан кийин столовия немеге алып онкологияга жөнөттүм.
Ошо окшогон учурлар бул бир жалгыз эмес, Жалгыз толтура. Ошон үчүн бардык эле айымдарга кайрылат элем. Ушул сөзсүз бир жылда 2 жолу. 2 жолу болбосо бир жылда бир жолу болсо да сөзсүз көрүнүп туруш керек. Ооба, өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек өзүбүзгө. Ден соолук болсо анан калган нерсе бардыгы болот. Бирок баягы башка нерсеге убакыт табат. Айымдар мен көп билем. Бирөө менен бирөөнү кучактаганга, чайханага барып чай ичкенге, ошонун эле катарында келип, өзүңүзгө көрүнүп, өзүңүздүн ден соолугуңуздун мыкты экенин билип турган бул дагы өзгөчө бир жакшы. Жана орустардын эмесин бир рилсин көрүп калдым эле, ошо кирпич жасаганга, каш жасаганга акчасын аябайыңыздар төлөшөт. Анан кийин ал рилс болсо баягы стоматолог боюнча экен. Стоматолог канча бир 15 000 десе эме болот да, таң калат, коруп кетет. Башка нерседен аябышпайт. Кирпич каш бир айга жетет да. Бир айга жетет, аны кайра. Ошон үчүн ден соолугуна мындай аябай жеке эле мага эмес, негизи эле полис болсо, полис менен ГОСко кайсы жака болуп кайрылса дагы айымдар ошо бир жылда бир жолу, бир жылда 6 ай сайын көрүнүп туруш керек өзү. Кыргызстандык мекендештер көбүнчө баягы полисубуз жок дейт, же болбосо полис алгысы келбейт. Анан баягы азыр учетко туруш дагы кыйын, мисалы айымдар үчүн. Немесе полису жок болсо силерде учетко тура алат. Ооба, бизге жеке клиника болгон үчүн учетко тура алат. Учетко тургузуп платный болот. ГОСко туруп алса, полис деле чуркап же сатып эметип алса эле, ГОСто азыр бекер. Бизде кыргыз жарандыгы менен толтура сонун возможностьтор бар. Ошол колдонуш керек э. Баягы акырына келгенде чөгүрүп калбай, алдын ала сөзсүз учетко туруш керек. Айымдар ден соолукту карашыбыз керек. Мен да 4 баланын апасымын. Бирок учетко туруш боюнча учетко турам. Дайым ошол өзүнүн ден соолугун карап турушум керек. Бир гана баягы немеде эмес, мисалы жылда бир жолу толугу менен текшерүүдөн өтүш керек. УЗИге төшүп, мисалы печень кандай иштеп атат, почка кандай иштеп атат, эч кандай таш жокпу, баардык тараптан көзөмөлдөн өтүп койсоңор өзүңөргө дагы жакшы. Ошол учурда балдардын дагы ошентип өткөрсөңөр, алар дагы адатка айландырат. Мисалы кичине бир жери бирдеке болсо сразу айтып, мен мына жерим ооруп атат дейт. Ошого биздин именно апалардан көп нерсе көз каранды болсо керек деп ойлойм. Сөзсүз өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды караңыздар. Дагы өзүңдүн жумушуң жөнүндө айта кетсең, себеби сенин үй алганыңды, мен кардарларга үй алып бергенимди баардык менин көрүүчүлөрүм билет. Ал эми сенин тараптан дагы айта кетсең, кандай пайдалуу кеңештерди айта аласың айымдарга? Биздин клиникабыз Измайловская метродон биринчи выходдон чыкканда бир 2-3 мүнөттө басасыздар. Аябай жакын. Бөлүсү ачылганыбызга 1 ай болду. Штат толук, стоматолог балдарыбыз бар, терапевт, инфекционист, УЗИ, ЭКГ, лаборатория, анализдердин баардык түрүн жасайбыз. Ошондой эле процедурная медсестрабыз бар, инъекциялардын баардык түрүн жасайт. Подкожный, струйна, капельницалар, мышечный уколдор, кандай соолор болсо кайрылсаңыздар болот. Күндө без выходной иштейбиз, дем алышсыз, эртең саат 10дон кечки 8ге чейин биз алдын ала жазылып келсеңиздер жакшы болот. Ооба, мекендештер, бул жака номер телефонун калтырам. Үмүттүн байланышып, алдын ала жазылып, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анан келип, өзүңүздөр дагы мисалы кээде укол, капельница койдургуңуздар келсе, же болбосо тишиңиздер ооруп, срочно барыш керек болуп калса, байланышсаңыздар, сиздерди кабыл алып, көйгөйүңүздөрдү сразу чечип берет. Ошо мекендештер, оорубаңыздар, ден соолугуңуздарды караңыздар, бар болуңуздар.